Бардык жакшылык Алладан, жаманды пенденин өзүнөн дегенди кандай түшүнсөк болот? Тагдырды кандай түшүнөбүз? Пенде жакшылык кыла турган болсо, Кудайым аны жакшы көрүп, аны каалап ишке ашат. Пенде жамандык кыла турган болсо, Кудайым аны жаман көрөт. Бирок анын болушун каалабайт, бирок ошонун болушуна Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берет. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн Кудайдан эмес деген, ал Кудайдан каалаган жери жок. Бирок Кудай Таалам жашоону сыноо кылгандыгы үчүн анын аткарылышына мүмкүнчүлүк берет да, урматтуу. Аны каалап аткарган жери жок. Араб тилинде ирада, ана машиа деген эки түшүнүк бар да. Экөөнтен кыргызчага которгондо каалоо деп которобуз да. Мисалы үчүн бирөө каалап аткарат, бирөө каалабай аткарат. Эгерде балаңа мороженое берсең, балаң мороженое жеди, аны каалап жеди. Анан ачуу үкөл таблетка бере турган болсоң, аны жеди, бирок аны каалабай жеди. Көрдүңөрбү? Мына ошол сыяктуу. Ошон үчүн жамандык пенденин өзүнөн, жакшылык Кудайдан деген ошону түшүндүрүлөт.